Задержите давай. Все. Там расследование объективно жүргізіліп тұрып бардым жоопко тарттылар. Мамлекеттин акчасын, бюджеттин акчасын бир сомун корото турган болсоңор жооп бересиңер. Дагы бир нече чиновниктер камакка алынды. Бүгүн 16 июлда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкек шаарынын Новопавловка айылына барды. Маалым болгондой, жергиликтүү жашоочулар тарабынан аймакта салынган сейил багынын курулушу сапатсыз бүткөнүн, бөлүнгөн каражат максатсыз пайдаланылгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Камчыбек Ташиев аталган маселе боюнча жеринде таанышты. Сиздер ушул баягы социалдык сеттер аркылуу маалымат берген экенсиздер. Ушул жерде парк курулуп атат, ушу парктын акыбалы чатак болуп атат депчи. Ошону кайрылган адам барбы бу жерде? Ким кайрылды эле? Я. Келбедиби? Ошо кайрылганыңар боюнча биз иш жүргүзүп, текшерүүлөр жүргүзүлүп, мына шаардын мэрин атай алып келдим ушул боюнча. Себеби дегенде мындай жерлер өтө көбөйүп кетти. Бардык эле жерлерде ушинтип мамлекеттен акчаны бөлдүрүп алып, ана ошо бөлдүрүп алган акчалар иштелбей, же акча жок, же иш жок, бүт жерде ушундай болуп кетти. Ошондуктан ушул нерселерди кескин түрдө азайтуу боюнча урматтуу президент Садыр Кожоевичтин тапшырмасы бар. Ошонун негизинде азыр бардык жерлерде мен өзүм чыгып текшергенге мажбур болуп атам да, мажбур болуп атам. Менде эле башка жумуштарым көп. Бирок ушул эл кайрылып атат, элдин кайрылуусу, элдин ою деп келип карап атабыз. Ушул боюнча ушул жерде аткарган, парк аткарган жанагы айыл өкмөттүн башчысы ким ошол? Новопавловка. Рымбеков Элдияр. Сиз, фамилияңыз ким? Райымқұлов. Райымқұловсуз атыңыз. Ошо маалда сиз башчысы болгонсуз, МТУ начальник болчусуз. Так. Тендер өткүздүңөр беле? Так, канча суммага? 24-жылы июнь айында тендер бердик. Так. Июль айында ачылды. 29 миллионго уттук. Дополнительный 3 миллионго жакын дополнительный болду. Могу жана ограждениялары. Анан кийин тетил жакта жана бетонный стойкасы. Ар бир переулка жана цептер каралып кетти. Ошолор Кыска айтканда, мына мага жазылган боюнча 31 миллион 910 миң 840 сом экен. То есть 32 миллион экен, 32 миллион экен. 32 миллион иш жасалды ушул жерде? Жасалды. Ошондон бери ушул жерде жүрөбүз. Так. Жана күтүлгөн жагдайларда көп учурлар катталып калды. Бул жерди касып топурак төгүп атканда алдында мусорлор чыкты. Белгилүү болгондой, 2024-жылдын июль айында Новопавловка аймактык башкармалыгы тарабынан Фрунзе көчөсүндөгү узундугу 800 метр болгон сейил бакты көрктөндүрүү боюнча 29 миллион сомдон ашык суммага тендер өткөрүлгөнү аныкталган. Курулушту Адмирал Строй ЖЧК аткарган. Кошумча 2 миллион 800 миң сомдук иштерди эске алуу менен көрктөндүрүүнүн жалпы наркы дээрлик 32 миллион сомду түзгөн. Бирок көрктөндүрүү боюнча иш жүзүндө иштер толук аткарылган эмес. Строитель. Сизби? Так. Эмне үчүн убагында аткарып атат? Убагында бүткөм. Убагында бүт тапшырдыңар. Жок, азыр да неме ноябрга чейин убактысы бар да. Карантин. О, ноябрга чейин убактыңыз. Ооба. Мына элдердин монтип сүрөттөр тартып, монтип чыгаргандар чынбы же жалганбы? Же элдер ойлоп эле таап чыгарыштуу молордун баардыгы? Олар ушу силердин жерлериңерби? Мына ол жердеги сүрөттөр болгондо чачмо мектептин алдында жерде. Канча сотук жер бул жерде? Или канча гектар? 1 гектар 10 сотук. 1 гектар 10 сотук. Так, 1 гектар 10 сотукка 32 миллион акча бөлүндү. Туурабы? 32 эмес, 29 болуш керек. 32 миллион экен. Дополнительный менен ооба. 32 миллион экен. 32 миллиондун канчасы акчасы иштелди азыр? Канчасын алдың? Полный сумманы алдыңар. Бирок иштерди бүтүрө элексиң. Жок, бүткөм. Бүтүп, актын жаап. Так, булар боюнча эмне болду? Жолдошторго иш бүтө элегинде эле акт приемка жасап коюшкан. Былтыр эле ноябрь айында. Бул жерде жана система полив иштеген эмес. Кылынган жумуштун баардыгы. То есть жумуш бүтпөй туруп эле акт приемканы жасап өткүзүп жиберишкен. Анан кийин мына элдер реакция кылгандан кийин, биз келип текшере баштагандан кийин кайрадан иштей башташты, туурабы? Кайра иштей башташты. Бир жума мурун суугарып, кайрадан топурак төгүп, булар өстүрө башташты. Эгерде ушуну карабай койгондо ушул бойдон калып кетпейт. Так точно. Сизде мына сүрөттөрү бар, жолдошторго. Эме
Ленин райондук администрациясынын жетекчилиги тарабынан тийиштүү көзөмөл жок болгондуктан подрядчы максималдуу пайда алуу үчүн иштерди сапатсыз жана толук көлөмдө аяктаган эмес. Аудитордук текшерүү 5 миллион 200 миң сомдук зыян келтирилгенин аныктаган. Дагы бир жолу айтып коеюн. Мамлекеттин бюджетин, айыл өкмөттөрдүн, жергиликтүү бийлик органдардын бюджетин алып, жумуштарды аткарбай, жасабай койгон адамдардын баардыгын жоопко тартабыз. Булар жоопко тартылат. Азыр ушул 32 миллиондун баардыгын бир сырадан текшерип чыккыла. 32 миллион баары текшерип чыккыла. Эгерде кайсыл бир жеринде ошол жумуштар аткарылбай калса, же туура эмес аткарыла турган болсо, сразу привлечь к ответственности. Жарайт. Эч кимди аямай жок. Уктуңарбы? Мамлекеттин акчасын, бюджеттин акчасын бир сомун корото турган болсоңор, жооп бересиңер. Президентибиз айткан уктуңарбы? Эмне деп айтты? Эмне деп айтты президент уккан болсо? Эмне деп айтты? Эмне деп айтты президент? Мамлекеттин акчасын сарамдуу пайдаланганlar. Дагы эмне деп айтты? Эгерде кимдегин туура эмес пайдаланган болсо, жоопко чыгат. Дагы эмне деп айтты? Ошол жерде. Айыл өкмөттүн башчысы катары сен президенттин кайрылуусун да жакшылап караган эмессиң. Президентибиз айтып атат, эгерде мамлекеттин акчаларын туура эмес пайдалансаңар, жеп кое турган болсоңор, элдин пайдасын жумшабай турган болсоңор, биз ошону таап чыгабыз дагы. Биринчиден 10 эседен кылып кайтарасыңар, экинчиден түрмөгө турасыңар деп. Уктуңарбы ошону? Жооптуу адамдардын мындай мамилесинин натыйжасында Сейилбак кейиштүү абалда. Башкача айтканда 32 миллион сом чукул каражат текке кеткен. Ал эми Сейилбактын абалы кароосуз калган. Анын жыйынтыгында УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев, Новопавловка аймактык башкармалыгынын жетекчисинин орун басары, Адмирал строй ЖЧКсынын бир мүчөсүн жана директорун, ошондой эле Ленин райондук администрациясынын технадзорун камакка алууну тапшырды. Всех арестуйте, тех, которые там не исполнили. Начиная айыл өкмөтү, исполнители и технадзоры. Жарайт. Арестовать. Жарайт, жумушту. Алып кетти. Урматтуу эл журт, мындай, буларды алып кете бергиле, булар менен сүйлөшөбүз. Задержите, давайте. Все. Там расследование объективно жүргүзүлүп туруп, баардыгын жоопко тарттылар. Мен ушул салынып аткан аябай сүйүнгөнбүз. Ушул жерде турган жерибизде кафе болчу да. Буяк алынып, баягы иш болуп атканда көрүп сүйүнгөнбүз да аябайчы. Анткени буякта балдарыбыз өткөндө дайыма суу болуп, кышкысын мууз болуп калат. Анан ушул жерде азыр мен таң атпай чыктым. Ошо чыкканда биринчи жолу суу себилип атат да. Ошого аябай таң калдым да. Анан шыпыр тазаланып, бул жерде өмүрү көргөн эмеспиз да суу себилгенчи. Биз канча жолу айттык тазалыкка барып, суу себип койгулачы, кайта мындай балдар ойноп атышат. Ушул жерге балдар келип атышат. Жок, үстүнөн эле боя бутылкалар, мусорлар терилет, бирок бир суу себилгенин көргөн эмеспиз да өмүрү. Негизи буякта бөлүнүп тур да, полный эмеги боюнчачы, тозулуш керек экен. Анткени бул жерде көп авария болот да, машина көп өтөт. Анан ушул жерге 2-3 жолу бир көргөнбүз да, машиналар кирип кетет. Анан ушул жерде азыр бир күнүгө жок дегенде 20-30 бала ойнойт да. Анан ал баягы балдарга машина кирип кетсе кандай болуп калат? Ошону алдын ала сактанбасак, ошол жерди карап берсеңер дагы да. Бияка көп акча бөлүнгөн дейт негизичи. Бирок жөнөкөй эле течегде отурган качелалар үстү жакшы жасалган, подшипник менен асты эптеп эле барт этилип койгон. Ал арматура менен ойлойбуз, зым менен байлап коебуз, баягы кайрылы сынып кала берет да. Анан ушуларды бир карап, текшерип берип койсоңуздар. Бул жерде биринчи жолу ушинтип бүгүн гана суу себилип, бүгүн гана тазаланып калды. Вообще бир шыпыргыч көрбөйбүз тазалыктардын колунда. Вообще айсаң арылдайт. Эмекканда кураган дарактарды кесип салыш керек эле да. Анан кийин мыналарды отуруш керек эле. Кече июндун акырында кесилди. 3 эменин үстү сынып атат. Муну ким төлөйт дей? Чыгаша каяка расход дей. Айлан эле карапайым элге. Скамейкалардын үстү сынып калдыбы? Сынып калды, мына көрсөтөйм силерге. Жүргүлө 3. Вообще тазалык иштебейт, тазалык эч иштебейт. Ошондой эле төрага жеринде жергиликтүү жашоочулардын дагы башка көйгөйлөрүн укту. Анда жашоочулар жол жана мектеп жетишсиз болуп жатканын кабарлашты. Урматтуу эл журт, могундайда силердин мына биздин элибиздин кайрылгандыгы бизге пайда болуп атат да. Элдер кайрылып атат, журналисттер кайрылып атат. Журналисттердин, элдин айткандары баардыгы бизге келип түшүп атат бул папкагачы. Биз кайрылганыңарды окуп, карап чыгып, анализдеп, анан кийин чынында эле ошо айтканыңар туура болуп чыгып аткан болсо,
Biz ага карата чара көрөбүз. Мамлекеттик органдар, мамлекеттик ишмерлер, бардык чиновниктер элдин талабын аткарууга милдеттүү. Бул президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы. Мен бул жерде жөн эле келип бирөөгө көрүнөйүн деп жүргөн жерим жок. Ошо президентибиздин тапшырмасы аткарайын деп жүрөм. Анан кээ бирлер чыгып айтып атат, тиги кечээ күнү эле бир жанагы сайттардан чыгып айтып атышат. Тигил шайлоого даярданып атат, дагы башка деп. Мен дагы бир жолу айтып коеюн силерге. Маған эч кандай шайлоонун кереги жок. Мен депутаттыкка да койбоймун, президенттикке да койбоймун. Так? Мен ошо президентибиздин койгон тапшырманы аткаруунун үстүндө иштеп атам. Азырынча биздин ошол президентибиз бизге тапшырманы коюп атабы, биз аткарып атабыз. Аткарбаган мамлекеттик чиновниктердин бардыгын жоопко тартабыз. Менин милдетим ошол. Менин милдетим ошол. Эгерде мен буларды жоопко тартпай турган болсом, анда буларга кошулушуп алып мен дагы мамлекеттин жанагы бюджетин жок кылышым керек. Андай болбойт. Макулбу? Анан кийин арыз муңуңарды, кыйналган нерсеңерди бардыгын азыр мен топтоп алам, кагазыңарды анализдеп чыгам. Макулбу? Ал бергиле арызыңарды. Сизге кечиңизге ийгилик каалап коелу. Бизде ушу эң чоң көйгөй жаратып келген бизде азыр мунугу профсоюз жолу да. Бул эми президенттин алдында иш башкармалык эмесине өтүп кеткен деди да. Азыр эми ушундан биз толук маалымат ала албай жатабыз. Азыр мындай жолдор боюнча мына акыркы 2-3 жылдан бери укмуш чоң акчаларды ушу жолдорго жумшап атабыз. Себеби ушуга чейин жолдордун баардыгы каралбай калган. Мэриянын ичинде эле мына мэрияда эле канчалаган жолдор азыр оңдолуп атат. Көрүп атасыңар өзүңөр. Муну калп айтыштын кереги жок. Бирок азыр ушу окраинада жолдорго да чыгабыз. Чеке жолдор. Мына шаардын мэри турат. Мунун планында бар иш планында. Да, иш планында бар. Ушундай мына силер эми быйыл эле өттүңөр да эмеге, жанагы АТРдын негизинде быйыл эле мэрияга өттүңөр. Эми силердин көчөңөрдү карайбыз. Жолдоруңарды карайбыз. Так, жана башка жерлериңерди карайбыз. Мунун баардыгын уже мына шаардын мэринин милдети жана бул карайт. Макулбу? Анан баары бир күндө жасалып кетпейт. Буга да карап тургула. Сабыр кылып тургула. Баягы не деп коет? Очередь менен жасалат. Бүгүн бул жол жасалат, эртең тиги жол жасалат, анан кийинки жол жасалат. Ошондой болуп кетет. Сиздин өзүңүзгө жеринен деп бүгүн Кудай ушу күндү кут кылды. Сизге кубат берсин, сүйүнүп атабыз. Анан элдин атынан мен дагы бир биздин ушу Ленин районунун акимине мэр Айбек Жанышбековичка мен ыраазычылык билдирип коем. Действительно иштешип атат. Ачык эле мына көйгөйсү угуп атат. Мен жүгүрүп. Мен тазалыктар жакшы иштеп атат. Анан мисалы грубый жооп берет. Анан вообще тазалык жок. Bir секундту бөлсөңүз, балдар ойногон жерди көрсөңүз, сынган бардак, эч ким шыпырбайт. Анан начальникке келдим биринчи күн. Келсем, жолгуча менен сакалчандардан чыгат бардык нерсе дейт. Эмеге грубый жооп берет? Вообще ичет тазалыктагылар. Анан вообще сизди келет деп бүгүн эле суу сээп тазалап кой. Башка убакта эч тазаламайт. Тазаламайт. Жүрүңүз көрсөтөйүн. Мындай нерселер дагы бар. Мына мэр апа мындай отуруңуз. Мындай нерселер дагы бар. Мына мэр укту. Айбек Жанышбекович муну угуп атат. Эми чын айтканда мен ар бир спорт площадканы карап чыкканга мүмкүнчүлүгүм жок. Убактым жок да. Муну мына мэрибиз карайт. Айбек Жанышбекович карайт. Сизди укту мына. Укту. Кудай кааласа жардам берет, ал жерлерин баарын карап коюңуздар, чечкилер. Макулбу, жакшы калыңыздар эми. Бер ушуну Опаловкада аксакалдар кеңешинин төрагасы кеңешчиси айтып кетти. Бул жерде бизде бир чоң проблема бар да. 11 гектар жерибиз бар болчу. Мына ушунун 12-жылы жанагы производственный тигүү деген который которо коет, бизде Сокулдун администрациясы. Анан ал жерде өсөрүн адамдар автобусты сатууга берген да, биз саттырбай мектеп, балабакча, стадион, поликлиника курабыз деп ал жерде ушуга чейин бербеген. 3 жолу планга кирди. Сооронбай Жээнбеков президент болгондо киргизди 18-жылы. Анын дагы алып келип турган 2 мектептин спорт площадкасын алып келип тыкты, тиякты алып киргизип коюшту да. Анан ал болупту дедик, ага да макул болдук. Анан 23-жылы Канат Жумагазиев губернатор болуп келген, чүйдө болуп чыкты анда. Ал киши дагы планга киргиздирди, мектеп салабыз, балабакча тигүү деп туруп. Анан шаарга кирип кеткенден кийин тияктан биз чыгып шаар курат деди. Шаарда бул киши
планга киргизген, бу дагы азыр немеде чыгып кетти. Жок, азыр бир бир. Анан ошол 11 гектарыбыз кыскарып кетти. Мен ошо негизги айтам. Мындай кылабыз, мындай кылабыз. Караң. Дагы мени угуп туруңуз. Мен сиздин эмеңиздин сөзүңүздүн төркүнүн түшүндүм. Ооба, бул жерге мектеп керек экен. Мектеп керек экен. Мына мектеп керек экен бул жерге. Анан ошо мектеп салына турган жериңер бар экен, туурабы? Мына мектеп проблемасы Бишкекте ичинде өтө олуттуу да, өтө олуттуу. Өтө олуттуу. Мектеп деген өтө жетишпей, адамдар көбөйүп, жерлерден баягы адамдар көчүп келе берип, азыр мына шаарыбыз 2 миллионго чыгып. Мен ушул шаарда иштеген маалда бир 700 миң тегергенде эл бар эле. Ленинский районда аким, замаким, анан первый замаким болуп иштеген мен дагычы убагында. Ошон үчүн азыр эми бул проблеманы чечиш үчүн биз кайра эле шаардын мэрине кайрылабыз. Уктуңуз, ушунда эмеңизди киргизиңиз, иш планына киргизиңиз. Новопавловка киргенден кийин сиздин ичиңизге катя ушу мектебин куруп берейинчи? Жер бар, даяр. Жер бар экен. Мына сиз обещание бересизби? Жок, бул жылы 4 мектеп куруп атабыз, анан 16 бала бакча. Ачык бул жылы жетишпей калабыз, эндиги жылда карайлап. Колуңузду берип коюңуз. Кечеге айткам. Белгиле кетсек, Новопавловка айылындагы жолугушууга Бишкек шаарынын мэрі Айбек Жунушалиев, вице-мэрлер, айыл аймактын башчылары жана жашоочулар катышты. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалы Сомуралиев, регион Бишкек.